Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Көчүп конуп ала тоого келгенбиз. Каным кыргыз, биз байыркы элденбиз. Канчалаган кайгы башка түшсө да, кемеңгербиз, кыйын күндү жеңгенбиз. Абалтадан ынтымакка жол куруп, ата сөзүн көкүрөккө толтуруп, аруу тилек, аруу жүрөк биздин эл ар убакта бири-бирине кол сунуп. Илимге бай, билимге бай кең мекен, изи багыт, тарыхы мол сенdeкен. Иши менен эл ичинде өчпөгөн, илгертеден атам кыргыз жер деген. Эртеңибиз алаканга салгандай, эркин элбиз канаттарын жайган жай, эл жериңе жүрөгүңдү бергиниң эң бийикке чыксын десең тайманбай. Тереңинде асманымдын кушу бар, таштан ташка эргип аккан суусу бал, тулпар минген, калпак кийген элимдин тээ бийикте желбиреген туусу бар. Демекчи, бүгүнкү каарманыбыз Ордолуу Ош шаарынын тургуну Чолпон эже. Эжекебиз экинчи топтогу майып жана 3 баласын жалгыз бой баккан даңктуу эне. Чолпон эже турмуштагы сапарлаш менен бирге болууга мүмкүн болбой, жашоонун бийик тепкичтерин өзү жана 3 баласы менен араңдан зорго арылтып келет. Бүгүнкү күндө элдин жана мусулман бир туугандардын жардамы менен үй башталып, ал бүтүү алдында турат. Азыр патология кыздар алынганбы ал электе? Жок, алынбайт. Берсең ушуларды алып кылдык да. Азыр бизге патология плентус, анан айнектерден эмне керек экен, э? Мунун айнеги бар. Бар, э? Калган нерселер жок да, айнек. Азыр колго кабып турду. колго керек экен, э? Колго динамо менен алыш керек, э? Жаралдың қайдан өмірге, жаратқан барбы көңілді, тирүлік жолын улаған, ырдайлы өмір жөнінде. Бұл қонған қанша қанша? Вообще жетпек 11 салынып тұр, да? Жетпек 11, 100 Сен жақында жүктен отыр. Печка қойып тұр бұл Төгілбі өмір төгілбі, ар күні ойно төр. Бул үй башталгандан бери бүткөнгө аз калганда, каражаттагы айлада жок, алдыда кычыраган кыш келе жатса дагы токтоп калды. Себеби эжекебиздин Аллахтан башка таянар эч кими жок. Бүгүнкү күндө Ош шаарында батир акы төлөп күн кечирип келет. Ал эми балдарын үйүн бүткөнгө чейин деп убактылуу интернатка жайгаштырган. Себеби чоңураак жайга ижара төлөгөнгө мүмкүнчүлүк жок. Келиңиздер. Эне жана бала бир жайга баш калкаласын деп, сиздерде патриот уул кыздар кол сунуп, жардам беришсе, тез эле үйгө кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Андыктан кайдыгер карабай, жардам колун сунуп, жараткандын ыраазычылыгын табалы. 100 жылга жете жашайлы. Азырнаки бул биздин Чолпон эжекебиз
Құдай бұйырса, Чолпан эжекемде үйі мынакей салынып, ел ынтымағы менен, биримдиги менен салынып аткан үй, турак жай. Биз дагы азыр мынакей келип кабар алып, колубуздан келишинче биз дагы себепкер болуп аракетинdeyiz. Бирок ушул тамга кимде ким салым кылып аткан болсо, мына эжекени көрүп тургандар болсоңуздар, билесиздер. Эжекеме салым кылып, бир кыйынчылык болсо дагы салымыңыздар өтө чоң болуп турат. Бизге дагы туш тараптан салып калган бир туугандар бар. Эжекендештердин салган аманатынан 3000 сом болсо дагы, ушул Сбербанктан которуп да эжекендештерчи. Ошолорго ушул азыр ичинде плюсқа жарап калса дагы жакшы. Анан азыр реквизиттериңиздерди тиркеп, буюрса, өзүңүздөр бар Сбербанк. Жок. Баягы мага жибергендерчи. Сбербанк. Неме, жанагы виза карта. Сбербанк эмне кыласыз? Бар Сбербанк. Ушул Сбербанкты ишеничтүү бирөөнүн аскарып тиркеш керек. Ооба. Ошону тиркейли Кудай буйрса анан бияктан 50 сом сизде бар, Ошол 50 сом тиркелет, мына урматтуу бир туугандар. Мына бүгүнкү күндө кайрымдуулук коомдук фонд деп деле мына ушул коомчулуктарына бүгүн Бишкектен 1100 километр чакырым аралыкта алыс жайгашкан акыркы тиги Баткен болуп жатабыз да, азыр ушул жактан келатабыз эжеке Чолпон эже. Анан азыр саатта мына канча болду, бирок айла жок кайрылышка туура келип, мына ушул жердебиз буюрса. Биздин максатыбыз мына ушул энелерибиздин үйлүү жайлуу болуп калышлыгы. Эгер ушул үй бүтүп калса эжекем үйүндө тынч, бүгүн азыр квартплата төлөп жашап жатат. Ошо квартплата төлөбөй мына мынтип кыйналбай ушул үйдө жакшынакай жашап калса, Кудай астында чоң соопко ээ болобуз, Кудай буйрса, дуа кылып коңузчу. Сиздерге дагы Алла разы болсун. Ушул мен мындай деп ойлогон эмесмин, чынында. Ушу азамат келатат дегенде эле мен уже көңүлүм тынч болуп калган да. Мен ушул колдоо ушу элдер менен байланыштырып берет деп. Силерге дагы Алла разы болсун. Силерди колдоп, бизге ушинтип колдоп, азмаз болсо да, көп болсо дагы салган ушу алыстагы кыргыз элине, кыргыздын балдарына, кыргыздын кыздарына чоң Алла разы болсун. Кармаган туккандарына барака берсин. Алтын баштары аман болсун. Мен сиздерге өтө ыраазымын. Чоң рахмат. Анан эжеке бүгүнкү күндө азыр бизде туштапта барын чындыгына жетише албай атабыз да. Даже жардам бермекке жооп берип да жетише албай атабыз. Кайрылуу чындыгында көп. Мына бизге кайрылган-кайрылатчы. Бир өкмөткө кайрылгандай эле кайрылып атат да азырчы. Бир министрге кайрылгандай эле кайрылып атат. Мен чындыгында урматтуу бир тууган мына ушул жерден дагы айрым учурунда жооп бере албай аткан бир туугандарыма кечирим сурайт. Себеби бул биздеги кемчилик болуп аткандыр балким. Бирок чындыгында бир күндө 50ге жакын мекендеш кайрылат, 30га жакын бир туугандар кайрылат. Бирок алардын кайрылуусунун баары чындыгында жүрөгү оортарлык. Баарына жардам керек болуп турат. Бирок мен коомдо андай бир чоң ордун бар адам эмесмин. Жөн эле карапайым эжекемдин бир туугандай эле бир тууганы мен, карапайым жигитмин. Анан азыр ошол жерге келишибизге деле убакыт таппай, азыр Кыргызстан түрө кыдырып, ушул чакырып, эми биздин колубуздан эмне келет эже? Чолпон эже. Келип, мына ушул жерге келип, элди чакырып кылып, азыр видеодо тиркеп койсок, мына азыр үйдүн ичине, мына урматтуу бир тууган, сиз көрүп турган үйдүн ичине аз гана бир аз кичине салым болсо, ана ушул видеону көрүп туруп, 100 сом болсо да, 1000 сом болсо да, 500 сом болсо да салым кылып коюңуздар. Ушул экрандын алдында сиз көрүп турган реквизиттер эженин данныйлары тиркелип турат. Ошол жерге салып койсоңуз, ушул эжекеме келип дарегине келип жетет. Эми биздин колубуздан келгени ушул эжекем үйүн элге жеткизип коюштук экен. Ушуну биз кылып коюуга аракет кылып атабыз. Эми көрүп туруп сиз да кайдыгер болбой, сиз да колуңуздан келишинче жумшап койсоңуз, үйдүн бүтүшүнө себеп болобуз Кудай буйрса. Аллах баарыңыздарга ыраазы болгон болсун. Кудай үчүн берген келсе эле берем дейт жараткан. Ошон үчүн жакшы ишке себеп болуп калайын. Жакшыдан жашылбак калып, жамандан жүрөк таккалы, мезгилдин улам төрүнө барабыз чогуу аттанып. Жараткан берген белеги денеме өмүр шериги, сен барда жыргап жашайын, бир
günü taşta yeterim. Mezgilin jetse gezeke, turarsın bir gün bekette. Bergen kol ötö jakşıdır, Ömürge oşul bereke. Жақшыдан жашылбақ қалып, жамандан жүрек таққалып, мезгілден улам төріне барабыз шолу аттанып. Урматтуу ушул кыргыз элим, ушул үйүм ушундай бирөөлөрдүн жардамы менен ушунча болуп калды. Эми дагы ушул жерге келип токтоп калды. Ушул аз-маз эле каралашып, баягындай кылып берсеңиздер, ушу үйүмө кирип, ушул 3 балам менен кирип отуруп, өзүм тирилигимди өзүм кылып калат элем. Сиздерден суранып кетем, ушу жардам берип койсоңуздар жакшы болот эле. Өзүм экинчи группа инвалидмин, 7-8 жылдан бери. 3 балам жалгыз багам. Квартплат төлөп, азыр ошо шаарда квартирада турамын. Анан ушул жерде бүтүрүп кирип алсам жакшы болот эле. Ушул 3 балама дагы орун кысып, ушул жердеги мектептерге жайгаштырып отурат элем да. Азыр балдарым дагы интернатка алып, ушинтип эми үй-бүйдүн маселесин немесинен ошол жака жайгаштырганбыз да. Ушинтип орун кысып ушул үйүмдө отуруп калат элем да. Буйруса Кудай болсо эжеке. Биздин башка эмне келип кетпеген, эң башкысы амандыкка жетпеген. Кайда жүрбө, кандай күнгө кабылба, досум кайгырба тагдырга. Өмүр ай, орубасын көңүл ай. 5 күндүк бул дүйнөдө өкүнбөгүн досум ай. Кыянат кылба, тагдырыңда не бар билбейсиң. Бой көтөрбөсөң, өлүм үчүн бирдейсиң. Түбөлүк жашоо болбос досун ойлон ушул дүйнөдөн. Даяр бол, балким эртең биз да кетербиз.